Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Ысрайыл уулдарына мындайды. Ошол эле 7-айдын 15-күнү Алачыктар майрамы. Бул майрам 7 күнгө созулат. Ал майрамдын 1-күнү ыйык жыйын өткөргүлө, эч кандай жумуш кылбагыла. 7 күн бою Теңирге курмандык чалгыла. 8-күнү ыйык жыйын өткөргүлө, Теңирге курмандык чалгыла. Бул майрамдын акыркы күнү эч кандай жумуш кылбагыла. Мына ушулар Теңирдин майрамдары. Бул күндөрү ыйык жыйындар өткөрүлсүн. Бул күндөрү Теңирге арнап бүтүндөй өртөлчү курмандыкты, наң курмандыктарын, союлуучу курмандыктарды, куюлуучу курмандыктарын өздөрүнүн белгиленген убагында чалгыла. Бул курмандыктар силердин Теңирге арнап, Теңирдин ишемби күндөрүндө алып келген курмандыктарыңардан, тартууларыңардан, убада боюнча же өзүңөр каалап алып келген курмандыктарыңардан башка болсун. Ал эми 7-айдын 15-күнү түшүңөрдү жыйнап жатканыңарда Теңирдин майрамын 7 күн майрамдагыла. Майрамдын 1 жана 8-күнү эс алуу күнү. Майрамдын 1-күнү кооз дарактардын бутактарын, курма дарагынын бутактарын, жазы жалбырактуу жыгачтын бутактарын жана дарыя жээгиндеги кызыл тал бутактарын алып, Кудай Теңириңердин алдында 7 күн көңүл ачкыла. Теңирдин бул майрамын 1 жылда 7 күн майрамдагыла. Бул силердин укум тукумуңарга түбөлүккө калган мыйзам. Аны 7-айда майрамдагыла. Алачыктарда 7 күн жашагыла. Ысрайылдын ар бир жергиликтүү тургуну Алачыкта жашасын. Мен Ысрайыл уулдарын Мисирден алып чыкканда, аларды Алачыктарда жашатканымды силердин урпактарыңар биле жүрүшсүн. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Муса мына ушул Теңирдин майрамдары жөнүндө Ысрайыл уулдарына жарыя кылды.